Allah Taala'nın aldında 5 nersenin elimi var. Al 5 nersenin elimin Allah Taala'dan başka hiç kim bilbeydi. Бұл дүниеге Allah Taala özgöçe kılıp tandap algan пайгамбарларга да билдирген эмес. Allah Taala нурдан жараткан периштелерине да билдирген эмес. Bir gana Allah Taala'nın aslında al 5 nersenin elimi belgilүү. Allah Taala бұл турасында өзүнүн ыйык китебинде мындайча баяндайт. Инналлаха индаху илмус саа. Биринчиси Аллах гана билет кыямат кайым качан болорун дейт. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана андан мурда жөнөтүлгөн пайгамбарлар өздөрүнүн коомдоруна кыяматтын аламаттарын, белгилерин, кыяматка жакын ушундай бир иштер болот, ушундай бир бузуку күнөө иштер көбөйүп кетет деген сыяктуу белгилерин айткан. Бирок кыямат кайым качан болоруну так моол күнү болот деп эч бир пайгамбар дагы айткан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманасында бир адам келип пайгамбарыбызга суроо берди. Я Расулаллах, мата саа. Эй Аллахтын элчиси, кыямат кайым качан болот? Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы адамга кыямат аз калды деген жок. Же паланчанчы убакта болот, паланчанчы жылы болот деген жок. Балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы адамга суроосуна суроо менен жооп берип атат да. Ма а'татталаха. Сен кыяматка эмне даярдыгың бар? Эмне кыямат күнү боло турган болсо сен даярсыңбы? Дегенде жанагы адам айтты, Алланын элчиси, мен өтө көп намаз деле окуган эмесмин. Өтө көп нафил орозолор деле кырмаган эмесмин. Көп адамдарга зекет садака деле берген эмесмин. Бирок бир жакшылыгым бар, бир нерсем бар. Ухиббуллаха ва расулаху. Аллах жана анын элчисини чын жүрөгүмдөн жакшы көрөм деди. Мухаббат кылам деди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы адамга жооп берди. Ал-мар'у ма'a man habba. Киши бул дүйнөдө кимди жакшы көрө турган болсо, кыямат күнү ошол менен бирге болот деп пайгамбарыбыз жооп берди. Демек туугандар, бул хадистен дагысы менен биз жашообузга эки үлгү алсак болот. Биринчиси, жанагы адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кыяматтын качан болуусун сураганда, пайгамбарыбыз эмне деп атат? Кыяматка эмне даярдыгың бар? Демек, менен бизди дагы кызыктырган нерсе кыямат качан болуш эмес. Балким ошол кыямат болуп калса, бул дүйнө бүтүп кала турган болсо жалган дүйнө. Ошол чыныгы ахирет жашоосуна эмне даярдыгыбыз бар? Аллахтын астына барганыбызда жүзү жарык болобу же болбойбу? Мына ошол нерсе туурасында ар бир инсан ойлонуш керек экен. Экинчиден, ушул хадистен дагы бир нерсени билсек болот. Дүйнөдө адам баласы кимди жакшы көргөн болсо, кыямат күнү дагы ошол менен бирге болот экен. Демек, менен биз жакшы көрө турган, жашообузду эргештирип окшото турган бир гана зат ошол пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу. Аллах Таалам башка бир аятта айтып жатат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Чындыгында силер үчүн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосуна эргешүүдө өтө көп үлгүлөр, өрнөктөр бар дейт. Демек, пайгамбарыбыздын жашоосу биз үчүн үлгү, мына ошол заттын жашоосуну үлгү тутуп бул дүйнөдө сүннөт менен жашообуз ар бирибизге зарыл экен. Экинчиси, ва юназзилул гайз. Качан жамгыр жайт? Ал нерсенин илимин дагы дүйнөдө эч бир адамдар биле албайт экен. Ал нерсенин илимин дагы бир гана Аллах субханаху ва таала билет. Ал эми дүйнөдө текшерген аппараттар, башка нерселердин бардыгы эмне кылат? Болжол менен айтат. Жаан күтүлөт, болуп калуусу мүмкүн. Бирок качан жамгыр жаадырат? Аллах Таала кааласа жазында жаадырат, кааласа кышында жаадырат. Аллах Таала мезгилди өзү каалагандай жүргүзөт экен. Үчүнчүсү, ва я'ламу ма фил архам. Эненин курсагындагы бала болобу же кыз болобу? Кандай болот? Дана дүйнөгө кандай төрөлөт? Канча жыл жашайт? Канча ырыскы жейт? Мына ошол эненин курсагындагы баланын дагы тагдырыны бир гана Аллах Таала билет, Аллах Тааладан башка эч ким биле албайт экен. Төртүнчүсү, ва ма тадри нафсум маза таксибу гада. Адам баласы эртең эмне болот? Ошол нерсени билбейт экен. Адам эртең эмне болушуну билбейт, бирок менен биздин ойлорубуз, жүрөгүбүздөгү камдарыбыз, максаттарыбыз эмне? Быйыл паландай иштерди кылам. Кийинки жылы паландай иштерди кылып салам. Бирок адам баласы билбейт экен эртең эмне болушунчу.
Мындан 1 сааттан кийин эмне болот, ал нерсени да сиз менен биз биле албайбыз. Эң акыркы 5-нчиси вама тадри нафсун би айи ардин тамут. Адам баласы эртең кайсыл жерде өлөрүн дагы билбейт дейт. Аллах Таала халака кулла шайин факаддараху тaqdira. Бардык нерсени жаратып, Аллах Таала тагдырларын чектеп койгон. Мына ошол тагдырдагы нерсе сөзсүз болот экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн бир берекелүү хадисинде айтып кетти. Дүйнөдө эң акылдуу адам ким десе, акылдуу адам ошол нафсинин каалоолорун тыйып туруп, өлгөндөн кийинки чыныгы ахирет жашоосун курган адам деп. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызга бул кыска жашоодо Аллах Таала жананын элчисинин сүннөт жашоосуна эргешип, чыныгы ахиреттин адамдарынан болууга мүмкүнчүлүк берсин.